Достор баарыңыздарга ассаламу алейкум. Трейдинг сүйүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен торговля кылабыз. Бүгүн бизде 52-чи видео ролик, если мен адашпасам, жак 53-чү достор. 53-чү видео роликте биз сиздер менен обучениябызды улантабыз. Өзүмдүн марафонумду балансым уже $6739 менен акыркы видео менен жыйынтаганбыз. Бүгүн достор биз ушул эле счетту дальше 10%га көтөрөбүз достор. Если бул стратегия сиздерге аябай жакса, эгерде сурооңуздар болсо, комментария жазыңыздар достор. И также достор биздин телеграм каналыбызга каттала кетиңиздер. Телеграмыбызда бизде күндө торговля, прямой эфирлер болуп турат. И VIP чатка да бесплатно кошулсаңыздар болот. VIP чатта сигналдар менен сиздер дагы киреше тапсаңыздар болот достор. Обязательно ушу телеграмга катталабыз. Ссылкасы комментариянын башында болот же видеонун описаниясында болот. Азыр болсо достор торговлябызды баштай берели. Бүгүнкү күндө мен индикатор менен торговля кыламын. Индикатор фрактал. Фрактал бул жакта индикатордон кошуп алабыз. Бир жолу бассаңыздар мындай графикте ушундай бир направлениялар кошулуп калат да. Мынакей кызыл линия жана жашыл линия. Биз жашыл линия чыкканда сделкабызды астыга ачышыбыз керекпиз. Если кызыл линия чыкса, да, көрсөткүч чыкса, анда биз сделкабызды покупкага ачабыз. Мынакей бизде кызыл линия чыкты. Давайте 30 секундка ачабыз достор. Бардык сделкаларыбызды бул жакта 15-30 секундка ачабыз достор. Даже лучше 15 секундка ачсаңыздар деле жетиштүү болот да. 30 секундка ача берели. Запасамда кээ бир моменттер болот. Бизде время жетишпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан запасам 30 секундтан ача берели достор. Индикатор абсолютно түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Простейший индикатор достор, фрактал болгону подключить этесиздер. Даже настройканы да койбой деле койсоңуздар болот достор. Итак, биринчи сделкабыз плюска жабылды. Далее давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Мынакей кызыл бул жакта фрактал чыгыптыр. 30 секундка мен бул жерде продажага ачамын достор. Как раз мынакей график кайтып аткан моментинде мен сделкамды продажага ачтым достор. Фрактал бул максимальный бир уровеньге киргенде ошондо гана чыгат достор. Да, и как раз график кайтып аткан моментинде ушул индикатор чыгып калат достор. Мисалы RSI, да, RSI возможно бул жакта бизде ложное пробитие эмес, перекупленность болушу мүмкүн эле, да, ошондо гана разворот болуп атканда биздин фракталыбыз индикатор көрсөтөт, да, что бул жакта уже сделканы продажага ачып жибериш керек экендигин билдирип турат, да. Итак, экинчи сделкабызды плюска жаптык. Давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Кийинки валютная парада мынакей көрүп бул жакта бизде фракталдар аябай бат-баттан алмашып туруптур да. Мындай моменттер кереги жок бизге. Мисалы мынакей көптөн бери туруп анан кийин көрсөткөн момент болот, жакшы болот да. Так, мынакей жашыл линия болуптур. Давайте жок, бул жактан ачпай эле коелу. Давайте кийинки валютная парага өтө берели. Эмиден чыкканда ошондо ачышыбыз керек. Мынакей фрактал жашыл болуп турат. 1 мүнөткө бул жакта продажага ачып беребиз достор. Как раз мынакей мурдакы эле картина может быть азыр кайталанат да. Мынакей жашыл фрактал көрсөткөндө бул жакта график резко пониженияга түшүптүр да. Далее экинчи жолу көтөрүлгөндө да бул жакта резкий падение болуп түшүптүр. Мынакей азыр үчүнчү жолу дагы бизде фракталды көрсөтүп атат жашыл болуп, и как раз ушул моментте сделкамды сразу продажага ачып атамын достор. Так, 5 секунд и опасный момент. Бул жакта бизде кызыл фрактал көрсөтүп калыптыр достор. Кызыл фрактал чыгыптыр. Давайте анда эмесе покупкага ача берели. 2 сделка ачамын. Мынакей кызыл фрактал көрсөттү да. Значит, бул жерде бизде ретест болду и дальше график азыр возможно көтөрүлүшү мүмкүн да. И байкашыбыз боюнча мынакей бизде даже моореки жашыл фракталыбызды ашып кетти да. Көрдүңүздөрбү? Бизде бул жерде продолжение болуп атат. Бул уровенибизди жөн эле пробитие кылып, дальше графигибиздин максимумубузду обновлять этип атат. 3 секунд, 2, 1, 0. Есть. Үчүнчү сделкабызды плюска жаптык достор. Давайте кийинки валютная парага өтө берели. Кийинки валютная параларда деле биз ушу фрактал чыккан моментинде биз сделка ачышыбыз керекпиз да. Мынакей жашыл линия болуптур эле. Давайте 1 мүнөткө бул жакта продажага ачып берели. Всё. Мынакей жашыл линия, где-то бир 2 свеча, экинчи свечадан ача берсек жакшы болот достор. Экинчи свечада ачышыбыз керекпиз. Мынакей биринчи свеча бул болчу, анан экинчи свеча и үчүнчү свеча болуп атат. Үчүнчү свечада биз продажага ачып бергенибиз туура болот достор. И также бизде мынакей индикатор жаңы эле чыгыптыр да. Так, 5 секунд. И кандай болуп жабылат экен? 2, 1, ой, акыркы секундда кайра көтөрүлүп кетти.
Итак, кийинки валютная пара Sir China OTC. Бул жерде жашыл фрактал чыгып эле. Давайте бул жактан 300 сделка ача берейин и көп суммадан ача берели достор. Биз сиздер менен бул индикатор менен көп эзиле берсек, биз бул жакта акча да таба албайбыз и жөн эле бир эле позицияда тура бериши мүмкүнбүз. Ошондуктан лучше давайте чоңураак сумманы ачайлы достор. Балансыбызды 10% көтөрүшүбүз керекпиз достор. 10% болгондо биз балансыбызды 7100 же 7200 долларга чейин көтөрүшүм керекмин достор. 10% көтөрүш үчүн да. Так, 3 секунд 2-1-0 есть достор. Бул сделкабызды да плюска жаптык. 4-нчү сделкабыз успешный плюска болду достор. Кийинки валютная пара доллар канадец. Мынакей жашыл фрактал чыгып туруп эле как раз график кайтып аткан моментинде 30 секундка бир сделка продажага ачамын. Так, возможно достор, биз 30 секундтук слишком эле көп кылып атабыз да. Возможно, бизге 15 эле секунд жетишет да. Давайте 15 секундка биз кийинки сделкаларды ачып тестировать этип көрөбүз достор. Так, 2-1-0 бул сделкабызда плюска жабылды и давайте азыр бир жаңы валютная параны тандайын да. Жаңы валютная пара. Так, бул жерде бат-баттан эле чыгып атыптыр. Биздин фракталдарыбызда мынакей кызыл фрактал болуптур. Давайте 15 секундка бул жакта покупкага ачамын достор. Байкашыбыз боюнча негизи бул жерде даже 15 секунд жетиштүү да. Но негизи мен бул вообще индикаторду бүгүн эле тестировать этип атамын. Так, 15 секунд и көрдүңүздөр 15 секунд аздык кылып койду да. Ладно, давайте 30 секундка эле кайра которойлу. 30 секундтан эле ача берели. Дагы 3 опцион ача берейин. Анткени бизде бул жерде фрактал кызыл болуп атат да. И дополнительно достор, дагы бир индикатор кошуп алсаңыздар болот достор. Мынакей RSI'ды кошуп алсаңыздар болот. Пара менен иштесеңиздер болот достор. Бул жакта индикаторду байкайсыздар. Если зона перекупленностьда жүрсө, андан кийин фрактал чыкса, ошондо сделкаңыздарды продажага ачсаңыздар болот достор. Двойной индикатор менен колдонуп иштесеңиздер болот да. Далее, если график астыда жүрсө, андан кийин кызыл фрактал чыкса, ошондо сиздер сделкаңыздарды покупкага ачып, двойной анализ менен сделкаңыздарды плюска жапсаңыздар болот достор. Итак, балансыбыз 7141 доллар болуп калды достор. Балансымды буюрса, Кудай кааласа, бул жуманын аягына чейин уже балансымды 10 000 долларга чейин көтөрүшүм мүмкүнмүн да. И потом каждый жума сайын мен өз негизи платформадан вывод кылгандарымды көрсөтүп турамын да. Давайте мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Тарыхта каждый понедельник да, даже воскресенье мен счетуман ушундай акча вывод кылып турамын. Мынакей достор. Болгону 10 доллар менен баштаганмын и акыркы вывод мынакей 4100 болгон да. Вот, ушундай достор. Также биздин VIP каналыбызга кошулсаңыздар болот. Сигналдар күндө болуп турат, күндүз саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор. Болгону Telegram өтөсүздөр. Telegramдын ссылкасы комментариянын башында тапсаңыздар болот. Катталабыз. Эми сиздер менен мен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.